Урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде биз тууралуу бизге бир жаман кабар жетип калса, мисалга бирөө келип бизге айтып атат, паланчы киши сизди сөктү, паланчы киши сиз ушактады, паланчы киши сиз тууралуу жаман сөздөрдү айтып койду десе, биз менен сиздер дароо ага кошулуп алып, аны сөкпөстөн, аны жамандабастан, ал тууралуу жаман сөздөрдү таратпастан, тескерисинче биз улуу, бизден мурун өтүп кеткен сахаба табиин, таба табиин, мужтахид алымдарыбыздын жолун эрсели. Халид бин Валид радияллаху таала анхунун жанына бир киши келип, инна фуланан шатамак, паланчы киши сизди сөктү десе, Халид бин Валид минтип айткан экен, тилка сахифатуху фалямлаха бима шаа. Ал өзүнүн амал китеби, өзүнүн барактары, ал каалаган нерсе менен толтура берсин деп анын сөзүнө маани берген эмескен. Вахаб ибн Мунаббих деген кишинин жанына бирөө келип кайрылып, паланчы киши сизди сөктү десе, бул киши кайрылып ага айтыптыр, шайтан сенден башка элчи таппады беле мага жөнөткөн, эмне үчүн мага бирөөдүн мен тууралуу айткан сөзүнү мага жеткиресиң деген экен. Ошондой эле имам Шафии рахматулла алейхинин жанына тагын бир киши келип, паланчы киши сизди жаман сөздөр менен эскерди, сиз тууралуу жаман сөздөрдү айтты десе, имам Шафии рахматулла алейхи ага кайрылып мынтип айткан экен, эгерде чын айткан болсоң сен ушакчысың, эгерде жалган айткан болсоң сен несиң, сен фасыксың деген экен. Биз менен сиздерге дагы мына ушундай башка бир адамдар эгерде кандайдыр бирөөлөрдүн сөз биз тууралуу болгон сөздөрдү ташып келе турган болсо, урматтуу агайнелер, биз ага берилбей, аны сөкпөй, тилдебей, ал тууралуу жаман ой кылбай, жанакындай айткан кишини тескерисинче ошол ушактан тыйып койгондугубуз жакшы болот.